33 жайкы Олимпиада оюндарында 16 спортчу Кыргызстандын намысын коргойт. Спортчулардын мелдештеринин графиги 5 август күрөштүн грек-рим түрү боюнча 60 кг салмакка чейин килем үстүнө Жоламан Шаршенбеков чыгат. Беттеш 1-8 финал баскычынан башталат. Саат 19:00 көрсөңүз болот. Ошол эле күнү кыз келиндер арасында мекендешибиз Мээрим Жуманазарова килемге чыгат. Ал 68 кг салмакка чейин 1-8 финал баскычында күрөшөт. Башталышы саат 19:00. 6 август бул күнү грек-рим күрөшү боюнча Акжол Махмудов беттешке чыгат. Ал 77 кг салмакка чейин 1-8 финалдан башталат. Башталышы саат 15:30. Ошол эле күнү Үзүр Жусупбеков грек-рим күрөшү боюнча 97 кг салмакка чейин күч сынашат. Балбан 1-8 финал баскычынан ийгиликти карай кадам таштайт. Башталышы саат 15:30. 7 август грек-рим күрөшү уланып өлкө намысын коргоого Амантур Исмаилов чыгат. Ал 67 кг салмакка чейин 1-8 финалда беттешин баштайт. Башталышы саат 15:30. 8 август бул күнү эркин күрөш башталат. Алгач Бекзат Алмасуулу 57 кг салмакка чейин килемге чыгат. Анын ийгиликке карай кадамы 1-8 финалдан уланат. Башталышы саат 15:30. 9 август кыз келиндер арасында кыргыз элинин сыймыгы Айсулу Тыныбекова көрөшөт. Ал 62 кг салмакка чейин 1-8 финалдан ийгилигин улантат. Башталышы 15:30. Эркин күрөштүн дагы бир өкүлү Аял Лазарев саат 15:30да килемге чыгат. Балбан 125 кг чейинки салмакта 1-8 финалдан баштайт. 10 август эркин күрөш боюнча Эрназар Акматалиев 65 кг салмакка чейин жана кыз келиндер арасында Айпери Медет кызы 76 кг салмакка чейин килемге чыгат. Балбандар беттешин 1-8 финалдан улантышат. Убактысы 15:30. 11 август жыйынтыктоочу күн жеңил атлетика кыз келиндер марафону өлкө намысын Сардана Трофимова коргойт. Жарыш саат 12:00 башталат.